Кудайдын чакырыгы 22 декабрь. Ар кандай жамандыктан алыс болгула. Паулдун каттарынан. Ар бир адам жакшы жашагысы келет. Тынчтыкта, бакытта, берекете жашагысы келет. Бирок ошонун алдында бир чоң шарт турат. Жамандыктан алыс болуу. Ыйык жазуудагы бул эскертүү, бул биздин руханий ден соолугубуз, үй бүлөбүз, жашообуз үчүн коргоо экенин эскертет. Жамандыктан качуу, бул коркоктук эмес, акылмандык. Кээде адамдар эмне үчүн качышым керек? Мен күчтүүмүн дешет. Бирок ыйык жазуу эмне дейт? Акылман адам коркунучту алыстан көрүп качат. Жамандыктан качуу, бул Кудайдын коргоосуна кирүү. Жамандык көп түрдүү. Жамандык бир эле чоң күнөө эмес, ал көп формаларда келет. Жаман сөз, жаман ойлор, жаман чөйрө, жаман адаттар, жаман ниеттер, жаман жолдор. Айрым жамандыктар алыстан коркунучтуу көрүнбөйт, бирок акырындап жүрөктү булгайт, көздү сокур кылат, жана жашоону бузат. Жамандык эң биринчи жүрөккө кол салат, жүрөктү булгайт. Ошондуктан жамандыктан качуу, бул жүрөктү Кудай үчүн сактоо. Кудай бизге жамандыктан качууга күч берет. Кээде биз өзүбүздү алсыз сезебиз. Айрым адаттар, айрым кумарлар, айрым жамандыкка азгырган адамдардан узап кете албайбыз. Бирок жакшы кабар, Кудай өзү жамандан качууга күч берет. Руху менен бизди дайыма эскертет. Сөзү жолубузду жарык кылат. Жамандыктан качкан адам батада жашайт. Бул биздин жашообузду, келечегибизди, жаныбызды сактаган асмандан берилген насаат. Теңир бизге акылмандык берип, жамандыктан алыс болууга күч кубат берсин. Жамандыктан качып, жакшылыкка жакын бололу.